Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз алимент боюнча сөз кылабыз. Алимент өндүрүүдөгү тоскоолдуктар, кыйынчылыктар, аларга кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, ал мыйзамдагы боштуктар, карама-каршылыктар боюнча. Жакынкы күндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде ошол алимент боюнча, ошол алимент өндүрүү жөнүндө атайын мыйзам долбоору каралат экен. Көптөгөн жарандар кайрылып жатат. Алиментти өндүрө албай жатабыз. Сумма 200-300 миң сом болуп кетти. Мага соттук аткаруучулар өндүрүп бербей жатат деген суроолор келип атат да. Ошондуктан бул эмне себептен өнбөй жатат, ага эмне тоскоолдук болуп жатат? Ошол боюнча мындай оюңуздарды билдирсеңиздер. Чынында эле алимент өндүрүү маселеси бул көйгөй маселенин бири болуп атат биздин иште. Анткени ошол эле учурда карызкорлор иштейт. Айыл жергесинде, шаар жергесинде болушу мүмкүн, азыраак бир 30-40% иштегендери, калгандары иштебейт. Ошол себептен алардын биринчиден доходун алып берилет керек, ушу тапкан кирешелери боюнча. Анан экинчиден алар мен төлөйт элем дейт, бирок алиментти кайсы акчадан төлөйм? Алардын дагы эмеси болуп атат. Анан биз тарабынан эми ошол учурда мүлкүн изилдөө, анын акча каражаттарын изилдеп атабыз. Ушул чыкпаган маалда уже ошол учурда көбөйүп калып атат да. Бул боюнча мыйзамда соттун чечиминде ай сайын өндүрүлсүн деп көрсөтүлөт да. Мен жарандарга жооп берип атам. Алимент ай сайын сиздин пайдаңызга өндүрүлүш керек. Азыр сиз айткан учурда баягы анын каражаты жок деп айтып жатасыз да. Ошол каражаты жок болсо, ошондой бир 300-400 миң сом алимент топтолуп калган учурда кандай чара колдонулат? Мен билгенден азыркы учурда кылмыш жазык кодекстен алынып калды. Кылмыш жоопкерчиликке тартылбайт алимент төлөбөгөн жаран. Бул алимент өндүрүүдө ошол сиз айткан көп сумманын алименттин топтолгонунун себеби, төлөнбөгөнүнүн себеби, өндүрүлбөй жаткан себеби. Бул алимент өз соттун чечиминде же болбосо соттук буйрукта көрсөтүлгөн ай сайын дегенди, ай сайын төлөнбөй калып, ал жылдар өтүп төлөнбөй келатат да. Буга карата эми жаза колдонуусу мындан мурунку мыйзамда бул бизде баягы административдик кодексте 422-беренесинде көрсөтүлгөн эле да. Буга жаза колдонууда биз сот тарабынан бизден протокол түзүлүп, алимент боюнча эсептелинип, сотко киргизгенде сот жаза берип аткан. 5 суткага чейинки. Алимент жылыш төлөмдөрү төлөө боюнча кичине жылдыруу, алдыга жылуу умтулуу болгон да. Ошондо кандайдыр бир деңгээлде бул алименттин төлөмдөрү төлөнүп азая баштаган эле да. Анан эми азыр болсо биз ушул Жогорку кодекси боюнча биз берип атабыз төлөбөгөндө тергөөгө, то есть ошол райондук ички иштер бөлүмүнө же шаардык ички иштер башкармалыгына беребиз. Ал жерден тергөөдөн буну Жоруктар кодекси боюнча ушу 77-берененин негизинде алимент төлөөдөн качуу, алимент төлөбөгөндөргө чара көрүлүп, сотко келип атат да. Соттон буга эми жазаны колдонгондо айып жазасын төлөп атат. Канча айып? 30 миң сомго чейинки жаза айып төлөмү бар бул жерде. Ал бул эми биринчи маселе, ал адам өзү алиментин төлөй албай аткан адамга азыр мыйзам боюнча жаза колдонуп, айып салынып калат. Айыпты болсо биз азыр буну биз башка берки жаза мыйзамына киргизип, башка жазага бере албайбыз да. Бунучу төлөбөй койсо. Бул кайра эле эки эселентпейт. Буну алмаштыра албайбыз, сот алмаштыра албайт. Эми мен айткым келет, бу жерде алимент төлөгөндөрдүн орточо айлыктын эсебинен деп алынып өндүрүп атабыз да. Негизи өзү орточо айлыктын эсеби кээ бир региондордо өтө жогору да. Региондорго салыштырмалуу, мисалы райондордун аралыгында дагы айырма бар да. Ошол жактан дагы төлөмдү өндүрүү жагы. Сиз туура айттыңыз да, бул баягы биз Жалал Абад облусун эле алып карасак, Тогуз Тородо, Кара Көл шаарында алименттин орточо эмгек акынын жогору экен да. Ал жерде төрөлгөн балдар 8 миң сом, 7 миң сом тегерегинде бир бала алимент алат экен. Шаардан 4 чакырым алыс жайгашкан Сузак районунда, Базар Коргон районунда ал жерде 2,5 миң сом, 3 миң сомдун тегерегинде алат экен. Бир балага. Бул ошол дагы бир мисал үчүн айтып атам, ошол дагы бир мага бир адам келип атат, карызкор келип атат Кара Көл шаарынан. Сиз мага мени дейт Сузакка жылдырып бериңиз, себеби Сузактан аз төлөйт экенмин деп турупчу. Бир ушундай бир алименттен качуу жолдору, ошону азайтуу жолдору дагы болуп атат да. Кыргыз Республикасынын жалпы Кыргыз Республикасы боюнча орточо эмгек акы бул 15 миң сомду түзөт экен. Эгерде ошол 15 миң сомдон алынса бардыгы, ал баягы
кайсыл районго көчпөсө дагы баары бир бирдей баягы алимент сакталат деген ойда. Бул боюнча кимде кандай ой бар? Ошондой учурлар болуп атабы? Мындай тиги башка районда аз экен, бизде жогору болуп атат дегендей. Азыр айыл жергесинде 80%-тен көбү иштебейт да население. Аларга могу шаардагы мисалы үчүн иш менен камсыз болгондор көпчүлүгү түзөт. Андай жерге барганда айылдагы немелер бул дыйканчылыгы менен бир жылда такман кирешесин топтоп, бир жылда сатып ошонун гана немеси менен тиричилиги өтөп жашабыз. Ошого шаар менен салыштырганда болбой калат да. Анан дагы бир маселе келип чыгып атат да, бул жерде Кыргыз Республикасынын чыгуусуна чектөө коюлат экен. Анан чектөө коюлат, токтомду көтөрүп келатат, бирок карызкор Россияга чыгып кетет. Кандай жол менен болуп атат? Ушундай учурлар болдубу? Кимдин практикасында ушундай болду? Сиз айтылган фактылар булар эми бизде Кыргызстанда, особенно Казакстан менен чектешкен жерлерде могу орусча айтканда объездные дороги деп коет. Чек арадан сырткаркы жерлерден ал өтө турган жерлер бар экен да. Ошол автоунаа менен өтүп атат да. Самолет менен өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Мага ошо эми чек ара кызматында бир тааныштар аркылуу мында билип калдым. Автоунаадан барып ошол жерде өткөзүп кое турган жарандар бар экен, өткөрүп, алып өтүп коюп, анан кетип калган случайлар бар экен да. Анан эми көпчүлүк эмес, бирок бул азыр азайды. Бул биздин ошол сиз айткан чектөө салуу, бул биздин куралыбыз ошол эле болуп калды да бүгүнкү күндөчү. Аны бир жака кетирбестен ошол алимент акчасын өндүрүп калуу. Андай десек, бир жагынан ал адам бизде жумуш жок болгондуктан ошо Россия Федерациясына чыгып иштеп, ошол жактан доход тапсам төлөйт элем деп келет бизгечи. Азыркы убакта ошо өндүрүп алуучулар буну соттук аткаруучудан көрүп атат да. Аны бизден көрүп атат да, эми ошондой болуп калды. Мындай чектөө коюлду, бирок кандайдыр бир жол менен чыгып кетиптир. Бүгүнкү күндө Москвада экен. Демек ал соттук аткаруучу менен мындай тил бириктирип туруп, ал чыгарып жүргөн болушу мүмкүн деген бир күмөн менен келишип атат да. Демек жол менен чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар экен да. Бул боюнча чек ара кызматы көзөмөл так мындай кылып айтыш кыйын, ошол чек ара кызматынын күнөөсү деп. Бирок ошондой фактылар болгон да. Анан эми практикада ошол жака барып туруп телефон чалуулар деле болгон. Мен төлөп чыгып кеттим, эмне болду депчи. Анан бирок кайра эле ал келген Кыргызстангачы. Келгенде кайра эле алимент эсеби кетип атат, төлөм илинет. Бирок эми ошону өндүрүү маселеси действительно кыйынчылыкты туудуруп атат. Дагы бир жарандардан аябай бир көйгөйлүү суроо келип чыгып атат да, издөө жарыялоо боюнчачы. Издөө жарыяланат, 3-4 жыл келип жүрөт ушул Кыргызстандын ичинде эле, бирок аны эч ким издебейт да, таппайт. Анан бир ушундай бир ой пайда болуп атат да, издөө жарыяланганда аткаруу өндүрүшү токтотулат убактылуу, кармалганга чейин. Бирок ал кармалбай атат да. Аны издеген ким издейт, ал кимге тапшырылат? Бул тапкандар, издегендер, таап алып келгендер болуп атабы? Милиция органына тапшырылат. Алар көбүнчө учурда бизди издейт деген ой менен кайрылышат да, бизге деле жарандардын жүрүшөт, могул жер жүрөт. Ошол информацияны бизде аткаруу өндүрүшүн токтоткондон кийин издөө жарыялат. Биз андан дальше аткара албагандан кийин аларды биз кайра ошол ички иштер бөлүмүнө барып, кайрылып, ал жактан кайсыл жерде жүргөндүгү боюнча маалыматты берсек, алардын өздөрүндө азыр дело ачылып атат бардык немелер боюнча, издөө иштери боюнча. Ошол карызкорду кармады дейли. Аны милиция алып барып камабайт да. Жок, азыр соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнө жеткирип берет. Ушул маселе боюнча менде 2 случай болду. Биз тарабынан, каршы тарабынан издөө жарыяланган, карызкордун үстүнөн, что жашаган адресин өзгөртүп, качып жүрөт деп жарыялаганбыз. Ал жаран действительно жашаган жерин өзгөрткөн, башка жакта жашаганда участкалык инспекторлор да Роскомбаларды тапкан эмес. Ал бирок аэропорттон чыгып кетип атканда кармалган да. Ошол учурда аэропортто милициялар, аэропорттун немелери погран контроль. Аны кармап милицияларга өткөзүп берип атат азыр случайда. Менде 2 жолу болду. Бирөөсүн Оштон биздин участкалык инспекторлор алып келди, Роскомбалдар. Экинчисин Манас районунан алып келишти. Мындай болуп атат да, мен айтайын деп атканым, соттук аткаруучу издөө жарыялап атат. Аткаруу өндүрүш убактылуу токтотулуп атат. Ал токтотулду, ага жооп бербейт соттук аткаруучу. Бирок аны эч ким издебейт атат да. Жон гана токтотулуп гана калып кетет да. Сиз суроо берип атасыз, например, издеп алып келгенден кийинки аракетиңер кандай болот? Издеп алып келгенден биз соттун чечимин ыктыярдуу жөнүндө аткарууга сунушту берип атабыз. Бергенден кийин тиги төлөй албай атат да, себеби бул жерде ошол
иштеген иши жок, анан мына азыркы орточо эмгек акыдан деп бизге мыйзамга кирип койгон, средний месячный заработная плата деп. Ошол боюнча да бир аз маселелер, көйгөйлөр жаралып атат да. Азыр эми издеде турган анан уголовностун балдары айтсак, буга эрдүү материал ачыш керек дейт. Эрдүү материал только кылмыш ишин ачылат экен. А биздин могу иштердин мына бардыгыбызга белгилүү болгондой умалга чейин эч ким деле кызыккан эмес, издечүү да эмес, алдынан эле чыкса деле алып келип бербечү да. Мына азыр эми бизде буюрса жакшы иштер башталды, аткарып атышат. Азыр информацияны да сурады, биз ошол иштешип атабыз. Азыр алып келип баштады. Маселе мындай да болот да. Издеп алып келди. Бирок милиция мына 3 жыл издөөдө жүрдү деп айтайлы. Милиция кызматкерлери аны кармады. Алып келип соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнө алып келип тапшырды. Бирок соттук аткаруучулар ага сунушту берип гана кайра ошол менен гана чектелет болду. Кайра чыгарып берет да. Мисалы үчүн 3 жыл издөөдө жүргөн адамды кармайт. Кармадым. Сунушту алып туруп эле кайра үйүнө кетип кала берет экен. Мен кечээ ошондо бир издеп кармалган кишини барып сунуштарын берип, сунуштун мөөнөтү өттү. Бүт примитивнилерин жасадык, жасап туруп мүлктөрдүн текшерип эчеси жок, тергөөгө өткүзүп бердик. Тергөө өткүзүп берген тергөөчү жөн эле кайтарып койду. Бул төлөөгөдөн баш тарткан жок. Шарт болсо төлөйт экен деп 5000 сомдой акча төлөтүп туруп, анан делону кайтарып берип койду. Та карызкорлор болсо биздин үстүнөн арызданган да. Ушул өндүрүп бергенге милдеттүү. Ушуну айтам да, мына карасаңыздар, эч кандай бир жоопкерчилик жок болуп калып атат да. 3 жыл, 4 жыл издөөдө жүрөт. Аны кармашат, алып келет, бирок жоопкерчилик жок да. Биринчиден бул алименттин өлчөмүн көбөйткөндөн мурун биринчи жоопкерчилигин караса жакшы болмок да. Жоопкерчилиги мындай бир жооптуу болсо. Ошол мен ойлойт элем, даже ушу бир эркиндигинен ажыратуу боюнча бир каралса, бул алимент төлөгөндөр дагы баягы коркуу сезими менен бул төлөмөк. Бүгүнкүдөй бул жанагындай вопрос болмок эмес да, төлөнбөй атат дегенче. Мына азыр коллегаларым айтып кетти, бизде мурунку мыйзамда баягы административдик кодексте бизде 422-берене прим 5-пунктта ошондо качкан учурда 5 күнгө чейин камак, административдик камакка кириптер болот эле. Ошол мыйзам иштеп жүргөндө бүгүнкү күндө бизде мына мен шаар эле боюнча айтайын, шаарда почти алимент өндүрүү боюнча 70-80% чейин өскөн. Бул аткаруу иши өндүрүлгөн да, мындайча айтканда өнүп келип аткан. Эми азыркы мыйзам боюнча бул жерде ошо 77-чи гана берене каралып атат, анан 167-чи каралып атат. Бул соттун чечимин аткарбагандыгы, 77-чи бул кыянаттык менен алимент төлөөдөн баш тартканы. Бул жазасы бул биринчи категорияда айыппул менен бул 20 000, 30 000 сом кайра эле салып коюп атат. Ошол негиз менен гана чектелип калып атат да. Эми жоопкерчиликти күчөтпөйт да. Күчөтпөйт бул. Бул наоборот сот аткаруучунун ишине кайра кыйынчылык тудуруп атат да. Биз алиментти өндүрө албай атабыз. Эгерде карызкордун мүлкү болсо, биз мүлкүн эсенен өндүрүп беребиз. Ал боюнча сөз жок. Көпчүлүк учурда мүлк кыймылсыз, кыймылдуу мүлктөрү жок болуп калган учурлар болот карызкорлордун. Биз анда уже жон гана баягы материалдар топтойбуз дагы ГОВДга өткүзүп беребиз да. Сиз туура айттыңыз да, мына соттун чечимин аткаруу сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнө жүктөлгөн да. Эгер алимент өнбөсө, анда соттук аткаруучу мындай күнөөлүү деп айтышат эми жашырганда эмне. Демек ошол мыйзамдын чийкилигинен өнбөй жатат деп. Мыйзамдын чийкилиги бул жоопкерчилик жеңилирээк да, жеңилирээк. Бул штраф менен гана, айыппул менен гана чектелип калат да. Сиз айткандай бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун көтөрүп атат. Алар эң аз алимент 1800дөн кем болбош керек деген демилгени көтөрүп атат да. Бир жагынан бул демилгени мындай колдосо да болот да, себеби дегенде 350 сомдон алимент төлөйт экен. Мага жакында кайрылды өндүрүп алуучу. 3 жылдан бери 350 сомдон алимент төлөйт экен. Ал бир ишканадан ушундай бир тактама алып келип берип атат. Бирок чындыгында ал жерде иштебейт да. Биз мындай сурамжылоо жүргүзүп көрсөк, ал Россияда иштеп жүрөт экен өзү кээ учурларда. Ошондой учурлар дагы болуп атат да. Мисалы үчүн соттук аткаруучу ошол кирешени аныктоодо барып туруп тактап атасыздарбы? Чындап эле иштейби, иштебейби, же ошол справка келсе негиз кылып эле, же болбосо ошол справканы жасалмалоо жол менен, эгер жалган маалымат берген болсо, туурабы? Силерге жалган маалымат, мөөрдү басты, фирмени бланка менен келип атат, чындыгында иштейт, бизде момунча сом маян алат деп туруп. Эгер чындыгында ал жерде иштебей калса, ага бир сиздер тараптан бир сунуш укук органдарына ушундай болобу, же ал өзү кайрылыш керек өндүрүп алуучу? Мындай да, бул жерде үй бүлө кодексинин белгиленген талаптарына ылайык карызкор бул ата-эне эгерде тараптар болсо,
күйөөсү аялы ким алимент төлөгөн болсо бул иштеп тапкан кирешесинен жана башка түрүнөн деп атат да. Бардык түрүнөн. Бир балага 1/4, 2 балага 33, 3 андан көп балага 0,5% деп атат да. Эгерде ошол учурда сиз айтып аткандай жанагы биз аткаруу өндүрүшүн аткаруу учурунда эгер тараптардан бизге ошол сиз айткандай тактама келип түшсө, мисалы үчүн бир ОСОдо, ЖЧКда же бир жерде иштейт, частный болуп иштейт, договорду устный түзгөн. Мына мисалы үчүн мен келем, мен ошол жердин директорумун. Келдим да мен бунун алдындагы мен сага устно мен мисалы үчүн айына 5000 сом берем. А тиги тактама алып келип берип атат мага. Начальниктин подписи менен, печати менен. Биз ошол көрсөтүлгөн тактамага биз ошонун негизинде биз алимент эсебин чыгарып беребиз. Анткени бул алынын доходу болот да, кирешеси болот. Эгерде сиз айткандай жанагы бул фальшивый, эгерде бизге ошондой нерсе кабар болуп калса, бизде сот аткаруучулардын статусу тууралуу мыйзамдын 12-беренеси милдеттерибиз жана укуктарыбыз да бар. Сот аткаруучу аткаруу өндүрүшүнүн жүрүшүндө эгерде кандайдыр бир укук бузулган учурлар болсо, ал боюнча тийиштүү акты түзөт, тийиштүү органдарга өткүзүп беребиз ал боюнча. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Эми азыр барлыгыбыз башында айтып кеттик, жогорку кеңеште жакында мыйзам долбоору каралат экен. Биз ошол жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу палатасына баягы эл өкүлдөрүнө өзүбүздүн сунушубузду берели. Кандай мүчүлүштүктөр бар, кандай кемчилдиктер бар, кандай боштуктар, кандай карама каршылыктар бар. Эгерде мыйзамды кандай өзгөртүүлөр киргизсе, анда соттун чечими так өз убагында аткарылат. Сотко болгон ишеним, элдин ишеними сотко болгон, анын соттук чыгарган актын аткарууда да. Соттун чечими так аткарылса, анда соттук системага болгон ишеним элде пайда болот. Ошон үчүн азыркы учурда мынакей жогоруда айтып кеттиңер, мына мыйзамдын бир аз мындай жеңил чара колдонгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө төлөбөй жүрөт деп туруп. Мына жогоруда дагы айтып кеттиңер, мурда баягы 5 сутка деген бар болчу, 5 сутка камак, ошол коюлганда көптөгөн жарандар өздөрү төлөп баштады эле. Өзүнүн мындай алдыга жылуу болду эле деп турупчу. Бүгүнкү күндө кандай сунуштарды киргизсе, бул соттун чечими аткарылат. Ошол боюнча оюңуздарды билдирсеңиздер. Мен ойлойм бул боюнча ошол алимент төлөөдөн кыянаттык менен тарткан учурда жанагы баягы башында айтып кеттим, бул жерде жоопкерчиликти күчөтүш керек. Ошол бул азыркы мыйзам боюнча мына айып пул менен гана чектелип калып атат, башка эч нерсе жок да. Бүгүнкү күндө ошол эң негизгиси мен ойлойм бул ошол жоопкерчиликти күчөтүш керек. Эми деле ошо кошулат элем, азыр бүгүнкү күндө алимент өндүрүү маселеси көйгөй болуп атат. Анткени бул мыйзамдын толук иштелип чыкпаганы чийкилигинен болуп калды деп ойлойм. Анткени карызкорлор бүгүнкү күндө карыз көп болсо дагы эч кандай мындай штраф салынат, анан көп болсо ошонулат да дегендей жүрүп атат да. Более жесткирээк кылыш керек болуп атат да. Анткени мурдагыдай эле 5 сутка, биринчисинде мен сунушум, биринчи чара колдонгондо 5 сутка берсе, экинчисинде бир 15 суткага чейин эле бериш керек да. Себеби анткени 5 суткада өзүнө келбейт, 15 сутка жатып ошол жерде ойлонсун ичине. Сезсин, өзүнүн аталык милдетин аткарсын. Ушул жок дегенде 5 сутка, 10 суткага чейин бир жаза жоопкерчилигин колдонсок, анда бизде дагы жакшы болот эле. Ошол азыркы биздин эң эле чоң көйгөйүбүз азыр ушу жогору жакта айтылып өткөндөй сунуштарыбыз, наркы беркилерибиздин баардыгы ошол биздин мыйзамдын чийкилигинен эле болуп отурат. Чийкилиги деген чийки деле эмес, жакшы эле жазышкан. Бирок практика жүзүндө жазылгандай иштебей атат деп ойлойм. Мына азыр бизде бияк Жалал Абад шаарынын улук сот аткаруучусу айтып өткөндөй, жоруктар эмес, бузууларга дагы киргизсин депчи. Эми бузуулар ооба. Бузуулар азыркы учурда кандай десем, бузуулар менен салынган штрафтардын өндүрүү тартиби, калган дальнейший процесси кандай экени биз өзүбүз деле жакшы. Бузуулар боюнча аткаруу өндүрүштөр келип түштү, ушундай бузуулар боюнча айып салынды. Гаилерден түшөт, өгөс органдардан түшөт, башка түшөт. Анан биз дагы азыр ушул как раз боло турган болгондо бузууларды биз протокол толтуруп калабыз. Анан эми анда сутка наркы берке бере албайбыз, а просто штрафын дагы төлөтүү боюнча дагы көптөгөн кыйынчылыктар жаралып турат. Урматтуу кесиптештер, жыйынтыктасак, анда биз жогоруда аталган
алимент төлөөчүлөрдүн демек жоопкерчилигин күчөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын бузуулар же Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексине Кыргыз Республикасынын аткаруу өндүрүшү сот аткарчылык статусу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр толуктарды киргизүү жөнүндө анда жогорку кеңешине сунуш менен кайрылалы. Анда жыйналыш жабык. Рахмат.